14-fevral көз карашыңыз кандай? Кандай болушу мүмкүн дейсиз? 14-fevral boyunca урматтуу туугандар, бул өтө жаман нерсе. Түпкүлүгүндө бир поп ошол убакыттагы аскерлер үйлөнүп алып, бала чакасына карап, анан сапатка чыкпай коюп өткенде, анан ошол убакыттагы падыша үйлөнгө тийүү салат. Үйлөнбөйсүң дегенде. Кудай Таалам жаратып койгон, бuyakta кызуу бар, эркек-аялга тартылуу бар. Анан bir pop жакшылык кылайын деп 14-fevral күнү бирөө жашын ийгелеп коет. Аны падыша билип алып өлтүрөт. Анан жана Жүсүп менен Зулайха деп биздики бар го. Жана канат менен Зинакан дейт. Ол жаба менен Синжан ушу окшогондор, анан ушинтип эки жанагы христиан ошентип үйлөнүп алып, аны падышага өлтүргөндөн кийин булар мына сүйүүнүн курмандыгы болду деп, ошо өлгөндөн баштап байрам болуп калган. Нерсе. Бул күнөө. Ошол күнү көбүнчө эркектер кыздардан да сүйөм деп бир жаман билип берет да ошо менен өзүнүн өмүрүн өлтүрөт. 2 жумадан бар бойдон алдырат. Бул арам нерсе. Бул сүйүүгө шарият каршы эмес. Ошол бир күндү сүйүү деп арам иште көп болгондугу үчүн. Болбосо эркек менен аял бири-бирин ар күнү сүйүш керек. Бир күнгө байлабастан. Ар күнү сүйүш керек. Ал арам. Не только ал молдон айткан туугандар, аны элдин баары айтат. Мына бүгүн газет окудум, темирчилердин Тугасаба деген газетинде. Ошондо да аны болуп өттүптүр. Андан башка бир газет окудум, майдан деп аны дагы болуп өттүптүр. Философтор да, акылдуулар да, акылы жоктор айтып кыймылдаганыбыз бар.